Тарыхтан bir misal алып келейли. Улуу зат, сахаба. Пайгамбарыбыз айткан, сахабалар жылдыз сыяктуу дейт. Жылдыз. Кайсы сахабаны ээрчисең, сен туура жолду табасың. Кайсы сахабаны ээрчисең, сен бейишке киресиң, тууганым. Бардык сахабаны ээрчиш шарт эмес. Өзүңө bir сахабаны карман. Өмүрүн жакшы үйрөн, амалдарын жакшы үйрөн ошол сахабанын. 24 саатты кандай болгон үйрөн, ошол сахаба сыяктуу жаша. 100% гарантия бейишке киресиң. Bir эле сахабаны карман. Алардан бирөөсү Сальман Фариси. Фариси деген сөз перстик деген сөз. Араб болгон эмес. Сальман Фариси кандай мусулман болгон билесиңерби? Өтө кызыктуу окуя. Сальман Фариси өзү сахабалардан эң көп жашаган инсан болгон. 250 жыл жашаптыр сахаба. Сальман Фариси 250 жыл жашаптыр. Пайгамбарыбыз сахаба Сальман Фарисини Сальману минна мин ахли байтина деген шарапатка ээ болду. Сальман Фариси. Салман бизден, менин үй бүлөмдөн деген пайгамбар Сальман Фарисиге. Ахли байт болуу пайгамбардын үй бүлөсүнөн болуу өтө чоң нерсе. Пайгамбар айткан, менин үй бүлөм Азирети Нух алейхиссаламдын кемеси сыяктуу. Ким ага минген болсо кутулган деген хадиси бар. Сахих хадис болду. Пайгамбардын эки түрдүү үй бүлөсү бар. Bir кан жаатын үй бүлөсү бар, bir мааневи деп коебуз, руханий үй бүлөсү бар. Ошол руханий үй бүлөсү Сальман Фариси болуп эсептелет. Бул өтө улуу даража. Сальман Фариси өзү өтө бай бир инсандын баласы болот. Өтө бай. Мажуси, от парастын үй бүлөсүндө төрөлгөн бир инсан болот. Жашаган жери Иранда Исфахан деген жерде жашачу. Исфахандын bir району толук атасы карачу. Ошол өтө бай, өтө влиятельный инсан болот. Өтө таасирдүү бир киши болот. Саясий жактан дагы, дини жактан өзү дин алымы болот. Мажусинин дин алымы болот, ошол отпарастардын. Bir ибадаткананын ээси болот. Ошол ибадатканага келген кирешенин баардыгы ошол кишиге таандык болот. Бул инсан баласын өтө жакшы, өтө катуу сүйөт Сальманды. Бир эле жалгыз баласы болот. Кыздай карайт. Сальман Фариси айтат, үйдөн чыкчу эмес элем дейт. Сыртты көрчү эмес элем, адам коркуп турчу дейт. Ибадатка катуу берилгенмин дейт. Отко сыйынчумун дейт. Сальман Фариси. Отко сыйынчумун, акырын даражам өтө чоң чыкты дейт. Чоң молдо болдум дейт да Сальман Фариси. Анан bir күнү атам айтат, ибадатканага бүгүн бара албайм. Сен барып ач, ошол жерде сен бүгүн ишимдин мен ордума сен бүгүн ишти кылып кел дейт Сальман Фарисиге. Сальман айтат, макул дейт. Жолдо кетип баратып Сальман bir чиркөө көрөт. Чиркөөдөн өтүп баратса, bir үн көрөт. Хор менен ырдап аткандар келет кулагына. Таң калат, бул эмне экен деп жакындаса, ибадат кылып аткан болот. Христиандар. Ибадат кылып аткан болот. Айтат, Сальман Фариси мага өтө жакты дейт. Мен түшүндүм, булардын дини биздин динибизден жакшыраак дегенди түшүндүм дейт. Кирип, күн батканга чейин алар менен кошо отурдум дейт. Дини өтө жакты дейт. Кайра үйгө кайттым. Атамдын кылган ишин эмесин кылган жокмун. Келип туруп атам айтты, сен жумушка эмне үчүн барган жоксуң дегенде айттым дейт. Тиякта баратканда христиандардын ошол чиркөөдө көрдүм, ибадат кылып атышат. Ата, булардын дини биздикинен жакшыраак окшойт деп айттым дейт. Атасы коркоттан ошол жерде бул дин алмаштырат деп, позор болот деп, эмне кылат? Үйүнө кармап туруп, үйүнө чынжырга байлап коет дейт. Бутунан байлап туруп, качпасын деп, кетпесин деп, дин алмаштырбасын деп. Анан Сальман Фариси кабар жөнөтөт чиркөөгө. Дин алымы кайсы жерде бар үйрөнүш үчүн десе, айтат, Дамаскта бар деп айтат. Иранда, Исфаханда, Дамаскта. Айтат, кербен биринчи чыга турган кербен болсо мага айткыла деп айтат. Макул, кабар келет дагы. Анан кербен үйдөн качат дагы, кербен менен Дамаскка кетет.
Дамаскка барганда ошол бир дин аалымын табат, ошол жерде христиандардын попун табат. Келип туруп айтат, мен сизге кызмат кылайын, динди үйрөнөйүн десе макул дейт. Бирок тиги адам бир аз жаман адам болуп калат дейт. Инсандардын чиркөөгө келген садаканы топтойт дагы, садаканы таратпай өзүнө топтойт, өзүнө мал мүлк кылып алат дейт. Анан тиги киши өлгөндөн кийин туруп айттым дейт. Эй жамаат, бул жаман инсан. Силер жакшы көргөн инсан жаман инсан. Тигилер анан эмнеге мындай далилин кана дегенде, бул мындай болгон, силерге түшкөн акчанын баардыгын эмне кылган дейт, өзүнө алып алган дейт. Жери кайсы жер көрсөтөйүнбү дегенде, о дегенде жерди карышса 1 тоннага жакын алтын чыгат ал жерден. Анан тигилер тиги адамды биз буну көмбөйбүз, асып туруп ташбаранга алышат дейт, өлүктү. Андан кийин башкалардан сурайт. Дагы кайсы же? Ошол чиркөөгө башка бирөөсү келет дейт. Башка бир дин аалымы келет дейт. Ал тигинин башкасы дейт. Ибадатка берилген, Кудай Таалага берилген, өтө имандуу болгон, таухид динин кармаган бир инсан болот дейт. Демек Салман Фариси заманында христиандын таухид болгон бир абалы калган учурлар болгон, сейрек болсо дагы аалымдар болгон, 2-3 4. Салман Фариси айтат, 4 аалымга жолуктум дейт. 4 аалымга ошондой кызмат кылат. 4 аалым. Биринчи аалым өлгөндөн кийин тиги айтат, кеми кимге барайын? Фаланча жерге барасың, ошол жерде бизге окшогон бирөө бар, ошол кызмат кыласың дейт. Ал жерге барып туруп, ал кабыл кылат, ага кызмат кылат. Ошентип 4 аалымды алмаштырат дагы 4-үнчү аалымга айтат анан. Тиги ооруп аткан жерде айтат. Эми сиз билесиз, сиз кеткенден кийин мени кимге аманат кыласыз дегенде айтат, уулум дейт, бизге окшогондор калбады дейт. Христиандар толтура, бирок бизге окшогондор таухидти кармагандар. Иса алейхисалам Кудай эмес, пайгамбар дегендер. Түшүнүктүүбү? Башкача айтканда, ислам динине болгондор деген сөз ал жерде. Бизден башкасы жок дейт. Кайсы жерде билбейм, бирок бир нерсени так билем дейт. Араб өлкөлөрүнүн бирөөсүндө эки тарабы кап-кара таш болгон, ортосу бакча болгон жерде, курма бакчасы болгон жерде бир акыркы пайгамбар чыгат дейт. Ал пайгамбардын бир өзгөчөлүгү бар дейт. Ал пайгамбар садаканы кабыл кылбайт дейт. Бирок белек берсең алат дейт. Үчүнчү өзгөчөлүгү, эки далдын ортосунда пайгамбарлык мөөрү бар дейт. Ошого бар, ошону тап дейт. Ошондо сен туура жолго түшөсүң дейт. Эми тиги алыс жерде өлдү, аны көмдүк, иши кылып анан отурам, эмне кыларын билбей дейт, анан сурадым дейт. Араб өлкөлөрүнө кимдер барат? Бара тургандар бар болсо, мага кабар бергиле дейт, бирөөдөн сурадым. Бир кербен бар дейт, кербенге барып туруп айттым дейт. Менин мынчалык коюм бар, мынчалык уюм бар. Булардын баарын силерге берем, бирок бир шартым, мени ошол жерге жеткиргиле. Ошол учурда ал жер Ясрип деп аталчу. Азыркы аты Мадина, пайгамбарыбыздын шаары. Ошол учурда Ясрип деп аталчу. Ясрипка мени жеткиресиңер дегенде макул деп айтат дагы. Тиги мал мүлкүн алат, жарым жолго өткөндөн кийин бир жерге келгенде Салманды байлап туруп, бир жөөткө кул катары сатып жиберишет булар. Кул катары сатып жиберишет, анан кул болуп иштей баштайт. Бир байдын баласы. Көрдүңүздөрбү? Имандын аркасында. Кул болдум дейт. Ага өтө катуу, бирок жакшы иштеп бердим дейт. Себеби жей турган тамагым адал болсун деп өтө катуу иштеп бердим мага дейт. Иштеп аткан жерден ошол менин мырзамдын, ээмдин, кожоюнумдун дейт, Ясриптен бир тууганы келет дейт. Ясриптен бир тууганы келип туруп мени көргөндө мени өтө эмне кылат? Жактырат дейт. Жактырган тиги айтат, буну мага сатасың деп айтты дейт. Сатасың эмес, сатасың деди дейт. Анан тууганы болгондон кийин тигинин жүрөгүн оорутпайын деп мени ошого сатып жибер дейт. Эң бактылуу күндөрдөн бирөөсү ошол болду дейт мен үчүн. Себеп кайсы жерге жетем дейт? Ясрипке жетем. Ясрипке келдик, мен кызматым улантым дейт. Курма бакчаларында иштедим. Анан бир күнү курма бакчаларынын үстүндө иштеп атканда, тиги
Тиги мырзам кожоюн ошол дарактын түйүндө отурат дейт. Ага бирөө келип туруп айтат: "Эй, уктуңбу? Кубага баягы Меккедеги чыккан пайгамбар келиптир" деп айтат дейт. Ошону уккандан кийин дейт, колум, бутум иштебей калды дейт. Кула жаздадым дейт эмеден. Бакча эмеден курма дарагынан дейт. Түштүм дагы тиги айттым: "Эмне деп атасың? Кайталачы" дегенде, анан кожоюн алып туруп дейт, башыма бир жолу чапты, катуу чапты дейт өтө. "Бар, кайт жумушуңа" деп. Айла жок, кайттым дейт. Кайттым, курма топтоп атам. Анан Кубага жакын болгон бир жерде пайгамбарыбыз бар экен, ошол жерде Мединага келелек, Ясрибке келелек. Акырын дейт, курмаларды топтоп алып туруп, ошол кишини издегенге жолго чыктым дейт. Акыры барып таптым. Карасам, өзү отурат дейт, тегерегинде сахабалар отурат дейт. "Курманы алдым, сиз алыстан келген экенсиз, бул силерге садака деп бердим" дейт пайгамбарыбызга. Садака деп бердим дегенде, пайгамбарыбыз рахмат деп тегеректегилерге баарына таратты дагы өзүнө эч нерсе албады дейт. Ичимен айттым, бир деп айттым дейт. Байга алым эмне деди? Ал пайгамбар эмне кылбайт? Садака албайт дейт. Садака дедим дагы, бир дедим дейт ичимден. Өтө сүйөндүм, кубандым дейт. Кайттым. Кайтканда бир аз убакыт өткөндөн кийин пайгамбар Кубадан Мединага көчүп келет. Мединага Мединага көчкөндө кайра курмаларды топтоп туруп пайгамбарыбызга бардым дейт. Барып туруп, анан курмаларды бердим, айттым: "Сен ачка окшойсуңар. Бул силерге менден белек" дедим дейт. Бергенден кийин пайгамбар алды, биринчи өзүнүн оозуна салды, анан баштарга таратып берди дейт. "2 дедим" дейт. Калды үчүнчүсү. Үчүнчүсүн айта албай уялып атам дейт. Кантип айтам? Чечти. 2 далдын ортосун көрөйүнчү, эмне барбы жокпу деп. Кайра барам, отурган жерден тегеринип кайра келем, кайра барам, кайра келем, же айта албайм, же сура албайм дейт. Бир күнү Жаннатул Бакия, пайгамбардын мечитинин жанында Жаннатул Бакия, Алла Таала баарыбызга, анда мүмкүнчүлүк жокку, бирок баарыбызга ошол жерге көмүлүү насип кылсын иншалла. Бейиштин бир жер ал. Сахабалар көмүлгөн жерге. Мечиттен чыкканда эле ошол жерде жатышаталар. Ошол жерде сахабалардын бирөөсүн эмне тиги жерге берип аткан болушат дейт. Бардым да, пайгамбар отурат дейт, көрүстөндүн башында. Бардым, аркасына бардым, болбой жатат. Алдына өттүм, болбой жатат. Солуна өттүм, болбой жатат. Оңуна өттүм, болбой жатат. Пайгамбар көрдү да түшүндү дейт маселени. Түшүнүп, акырын чапанын алып туруп дейт, түшүрүп койду дейт. Чапанды түшүргөндөн кийин 2 далдын ортосунда пайгамбардык мөрдү көрдүм дейт. Көргөндөн кийин ыйладым, кучактадым, өптүм пайгамбарды дейт. "Мен сени таптым" деп. Эмне дейт пайгамбарыбыз? Бул дүйнөнүн эң абзелдүү, мындан да жакшы болгон немат жок дейт. Эң чоңу бул Алла Таала болгон бир иман. Эмне кылды пайгамбарыбызды? Өптү, кучактады, "Мен сени таптым" дейт. Сатылды, кул болду, кордук көрдү, бирок аягында эң бактылуу инсан болду. Ошончолук бир бактылуулукка жетти, пайгамбар айтты: "Салману минна мин ахли бейтина". Салман тетиги мажусинин баласы эмес, ал менин үй бүлөмдөн деп айтты. Бир күнү сахабалар отуруп ата теги менен мактанышат. 7 атасын айтып, "Мен паланча улуу паланчамын, мен тигинде түгүнчөмүн" дегенде, кезек Салманга келгенде Салманга айтышат: "Сенчи" дегенде, Салман айтат: "Мен исламдын баласымын" деп айтат. Өтө уялат башка сахабалар. Өтө уялат. Мындан нары дейт, Салмандын астында бир да сахаба өзүнүн уруусун атында аташкан эмес дейт Салмандын астында. Иннамал муъминуна ихва. Салман Фарис ошончолук улуу сахаба болгон дейт. Ансар менен мухажир талашчу дейт. Салман биздики деп талашчу дейт, карасаңыздар. Салман Фариси бир жердин Мадайин деген жер,
Мадаин деген жер, сектор Газага жакын болгон бир жерде губернатор болуп иштеп атканда акырында губернатор катары коюп коюшат Салман Фарисини. Губернатор болуп иштеп атканда келген айлыкты садака иретинде таратчу, өзү болсо баягы курмалардын дарактарынан түшкөн эмелерди, жалбырактарынан корзинкаларды жасап сатып ошондой күн көрчү дейт Салман Фариси. Bir күнү үйүнө келгенде Салман Фариси радиаллаху анху үйүнө келсе, тиги аялы үйдү коздоп коюптур. Пардаларды тартып, төшөктөрдү жайып Салман Фарисиге. Келим, бираз сиз эмесиз. Губернатор ошого жараша кичине үйүңүздө бираз эме болсун дегенде, Салман Фариси эшикти ачат дагы, үйүнө кирейин дегенде байгы коз пардаларды анан төшөктү көргөндө эшикти жаап коет. Эшиктин аркасынан айтат: "Катын" дейт. "Буларды жок кылмайын, мен үйгө кирбейин, валлахи биллахи" дейт. Ошондой сахаба болгон, карасаңыздар. Эмнеге билесиздерби? Себеби имандын дамын билет. Себеби бул инсан имандын баркын, наркын билет. Сахабага Салман Фариси иман бизге окшоп жөнөкөй жол менен келген эмес. Биз көзүбүздү ачтык беле, ла иляха иллаллах Мухаммаду Расулуллах менен ачтык биз. Субханаллахи алазим. Ошон үчүн сахабалар, ошон үчүн пайгамбарыбыз дайыма айтат: "Ислам нематына шүгүрчүлүк келтиргиле. Алхамдулиллахи аля ни'матил ислам. Алхамдулиллахи аля ни'матил ислам." Бизге Алла Таала исламды нимат катары бергендиги үчүн я Рабби сага хамду саналар болсун. Ашшукру лиллахи аля ни'матил ислам эмес. Алхамдулиллах, себеп исламды жашап туруп, кыйынчылыкта жашай турган инсандар толтура болот. Ошон алхамдулиллах, себеп алхамдулиллах мааниси эмне? Барчылыкта, жокчулукта, молчулукта, тамандыкта Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Ошон алхамдулиллахи аля ни'матил ислам. Bunun жообу кыяматта өтө оор болот. Bunun жообу кыяматта өтө оор болот. Сахабалар өттү, сыноодон өттү. Радияллаху анхум ва раду анху. Алла Таала сахабалардан разы болду, сахабалардан разы болду. Бүттү, эки тараптуу разы, маселе чечилди. Биз эмне болобуз? Ошол Алла Таала бизге берген иман ниматынын жообуну кантип бере алабыз? Кантип бере алабыз? Салман Фариси 124 миң, кечиресиңер, 120 миң сахабанын бирөөсү эле. Hazreti Bilal'ды алгылачы, Hazreti Bilal'ды. Hazreti Sumayya enemiz, Hazreti Yasir atабыз кандай кыйналышкан? Кудайга шүгүр, Аббакыр Сыддык сыяктуу байлар болгон. Кыйналып атканды келип туруп, акчасын карабай, канча мынчалык ме ал деп барын алып туруп азаттыкка чыгарган. Исламда бай да керек, кедей да керек. Исламда күчтүү да керек, алсыз да керек. Исламда баары керек. Бирок бир шарты менен, жүрөгүндө сахабада иман болуш керек. Жүрөктө сахабада иман болуш керек. Улутчулук. Бул хадистен, бул айткан окуядан бир сабак алалы. Салман Фарисинин сахабаларга берген сабагын алалы. Исламда улутчулдук жок. Баланчан жок андай нерсе. Исламда улутчулдук жок. Баарыбыз бир атаны болабыз, бир эненин баласыбыз. Алла субханаху ва таала иншалла бизди сахабалардын акысын бергендерден кылсын иншалла. Себеби биз кыяматта сахабалардын акысынан да суралабыз. Ошон үчүн жүрөгүбүздө канчалык деңгээлде буларга сүйүү болсун, канчалык деңгээлде сахабаларды сабактын башында айтканмын. Бир сахаба бардын кереги жок, тууганым. Өзүңдүн көңүлүңө, өзүңдүн характериңе, өзүңдүн түзүмүңө жараша бир сахабаны тандайсың, ошону өзүңө эмне кылып аласың? Үлгү кылып аласың. Ошондой жашайсың. Бул жол, мындан башка жол жок, билесиңерби?
Мындан башка жол жок. Ошондо бактылуулукту иншалла биз көргөн болобуз. Субхана раббика раббил иzzati amma yasifun. Ва саламун алал мурсалин. Вальхамдулиллахи раббил аламин. Бирахматика я